Жакшынакай көйнөктөрдү кийип келишет. Көйнөктөр көп экен булардын. Кандай көйнөк кийсе да буларга жарашат. Байкасам, мисалы, узун кылып кийип алса да жарашат экен. Мына, бир жерден кийип алса да жарашат. Бир жерден кийип алса да жарашат. Бир жерден кийип алса да жарашат. Кийбей койсо да жарашат. Кийбесе ого өтөр жарашат экен, байкадыңыздар азыр, Көйнөктөрү көп. Кандай көйнөк кийсе да буларга жараша берет. Эркек байкушта эки эле көйнөк бар экен. Бирөө жең узун, бирөө жеңи кыска. Өзүбүздүн одуракай кебетебизге ылайыктуу бизде проблема азыраак экен. Көйнөктү жөн эле коелу, мына чачтарын айталы, чач десе кызыктуу болуп калды, прическа десек, мына жакшы угулат окшойт. Прическалар дагы укмуштун менен мына четинен эле караганда, кандай прическа болсо да жараша берет. Мына алдыдан эле караганда карачы. Астыга тыштап койсо да жарашат, Жана кишайтып койсо да жарашат. Сүйрөп алса да жарашат. Үйүп алса, түйүп алса, айлантып алса да жараша берет. Прическалар көп булардын. Эркек байкушта эки эле прическа бар экен. Бирөө чачы бар, бирөө лысый. Бизге модада кубалаганга жарашпайт экен эркектерге. Мына жай келгенде ушунчалык мына бүгүн концерттин көркүн бөлүп турган аял заты деп атам. Жай келгенде кыздар да ошо көчөгө чыкканда көчөнүн кооздукту, сулуулукту берип калат. Эркектер мындай грубо сөз менен айтканда эркектер мынтип го, жайында кыздар көчөгө чыкканда карачы, ачылып калыптыр деп коюшат, Ачылып калыптыр. Кандай болуп ачылып каларын билбейм, шылтындай. Ачылып калыптыр деп коет экенбиз. Көрсө кышкы кийимди таштап, жайкы кийимди кийинип чыгып, өзлөрүнүн келбетин, сулуулугун көрсөткөн үчүн эркектер суктангандан эмне кыларын билбей кеткен үчүн, сөз жетпей калган үчүн ачылып калыптыр дейт экенбиз да. Ошон үчүн мен жай келгенде кыздарды гүлдөргө салыштырганды жакшы көрөм. Себеби дегенде аял затынын сулуулугу менен жаратылыштын сулуулугу бирдей экен. Мына мен кыздарды жайында кызгалдактарга салыштырам. Мисалы, айтсаң уйкаш экен да, звучаниясы да жакшы чыгат да мындай. Кыздар, кызгалдактар десең жарашат, туура? Кыйкырып айтсаң да болот да, ушундай мындай. Кыздар, кызгалдактар десең, кара жаңырат. Балдар жөнүндө айтып көрөйүнчү мисалы. Балдар, бака жалбырактар. Бака. Окшошпой эле, бака мындай. Муздакта итирген келе, бака. Кыздар, кызгалдактар десең, кайра көңүлүң көтөрүлөт, туура? Кыздар, кызгалдактар, эркектер, коко тикенектер. Тер деп коесуң. Байкуш эркекке ылайыктуу тикенек да жок экен. Анысы да коко экен. Демек аял заты бизден өзлөрүнүн назиктиги менен айырмаланып турат экен. Кайерге барсак, сулуулугу менен айырмаланып экен. Ошон үчүн жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Бирок ошентсе да эркектерде бир жакшы мүнөз бар. Ушу көчөдө кетип атканда аялы менен жакшы эле сүйлөшүп кетип атып, анан ушул 5-6 метр жерден эле досун көрүп калса, эркектин мүнөзү өзгөрөчөт экен. Кичине аялынан алысыраак басып калат. Баягы досунун жанына келгенде аялын карап, нары турчу тыңшабай. Дос менен сүйлөшүп алайын. Башкарганды жакшы көрөбүз. Молодец, эркек экен, аялын башкарып алыптыр, эркек, молодец. Бирок чын-чынына келгенде эркектер моюнга алыш керек, биз аялдардан коркобуз. Билесиңер эмне үчүн коркобуз? Себеби дегенде биз эркектер азбыз. Анын үстүнө эркектердин тушасы кенен болот. Бир аялды жакшы көрүп, бир аялды жаман көрбөйт. Эркектер биз аялдардын баарын жакшы көрөбүз. Биз аялдардын баарын жакшы көрөбүз, өзүбүз азбыз, баарын жакшы көрөбүз. Ошон үчүн 2-3 күн үйгө келбей калабыз. Себеби азбыз. 2-3 күн үйгө келбей калсаң, 3 күндөн кийин үйдө сот болот. Үйгө келсең прокурор күтүп отурат. Любой эркектин жүрөгүн чүрүп кое турган бир суроо бар. Мендей 5 болсо дагы. Каякта жүрдүң деген. Коркуп кет мында бир байкем мына. Каякта жүрдүң деген сөз бул эркекке ушунчалык катуу тиет экен. Бул каякта жүрдүң деген сөз бул жамандыкты угузгандай эле экен да. Каякта жүрдүң деген бул тайнең өлүп калды дегендей эле экен да. Катуу тиет экен эркекке бул. Ушул сөздөн ушунчалык коркот экен, байкуш эркек көчөдө кетип атып, үйүнө жеткиче репетиция кылат. Азыр үйгө барганда каякта жүрдүң десем эмне деп айтам? Акматтыкында болдум дейинби? Ай, Акматтыкы бул эле жерде эмес, эки остановок. Ошондон бери келе албай аттым. Десем эмне дейм? Жолдун туурасы чоң экен дейинби? Биягынан биягына, биягынан тиягына. Эшикти ачсаң эле каякта жүрдүң деп сурайт. Айтасың. Тиги неме кубиктикинде болдум. Кубиктикинде?
Kubik? Kubiktikinde mi? İyi. Kubiktikinde olsa meyli. Kubiktikinde olsa meyli. Deveyt ayaldar. Moment tekşeret. Telefonda alat da kubiktikine zvant etet. Alo Kubik, kandaysın? Densoqlar jakşı? Tünde boronçu senikinde oldu bu. Kubik'e göz dostpuz da kutkarıp koyayın deyt, atmaska kılat. Alo Ayaş, kandaysın? Ova boronçu tünde bizdikinde olgon. Eger de işenbesең, azır dele oturat deyt. Ayalың seni karayt, sen karay turgan jer tapta kalasың. Korkobuz biz ayallardan. Kayakta жүрдүң, эмне кылып жүрдүң, ким менен жүрдүң деген сөз бул аялдар силерге жарашат. Эгерде бөлөк бирөө каякта жүрдүң десе ишиң эмне дейсиң да туурабы? Мына менин аялым күндө каякта жүрдүң деп сурайт менден. Себеби менин ишим ошондо. Эрте менен эрте чыгып кетем да, түндө саат 1де келем. Эрте менен эрте чыгып кетип, түндө саат 2де келем. Аялым деле түшүнбөй калды. Түндөсү келип эле бир албасты басып кеткендей болуп атат. Айтат да каякта жүрдүң дейт да. Жалаң ушул сөздүн кесепетинен уруша кеттик. Уруша кетсек аялым баламды көтөрүп алып кайнатамкына кетип калды. Эми ал кетип калса мен эмне аркасынан чуркайт деп атасыңар? Мен аркасынан чуркайт деп атасыңарбы? Мен басып барам. Ал кетип калса кейимек билем. Сүйүнөм, себеби 3 күн бошмун. Эшикти такылдатсам, кайненем чыгып келди. Карасам колунда кычкач. Жакшы папа, иштериңиз кандай? Көзүм кычкачты. Аялым уруша кеттик деп айтып койсо, кычкач башыма каңктей түшүшү мүмкүн да. Кандайсыз? Деп атсам эле ар жактан аялым чыга калып эле мени көрүп калып, Боки, гел. Боки дейби. Өмүрүндө эркелетпеген аялым эркелетип калыптыр. Как будто эч нерсе болбогондой да. Боки, гел, чай ичесиңби дейт. Каныңды ичем, каныңды. İçimden айтып атам. Sırtıman айтсам кычкач башыма каңктей түшпөйбү. Азыр ичем, азыр. Чөнтөктөн телефонду алып чыктым. Азыр биздин Крутой байкелери чөнтөгүнө телефон салып сүйлөштүрүшөт экен. Өткөндө бир байкенин жанында турсам, мынтип сүйлөшүп атат. Алло, короче да. 10 000 долларов да. Переселением давай да. Зеленый капуста давай да. Сүйлөгөндөрү доллар. Сурасаң тамекиси жок. Крутой. Мен да ошолорду туурап базардан бир оюнчук телефон сатып алгам. Эми аялыма сыр көрсөтүп коеюн дедим да. Мен да телефонду алып чыгып эле сүйлөшүп калдым. Аялымдын алдына келип эле. Алло? Люда? Это ты? Это я твой людоед. Колумдан телефонду жылып алды. Калп эле корсоңдогу менен коркобуз аялдардан. Эмне үчүн биз коркобуз аялдардан? Себеби өмүр бою кол кармашып бирге чогуу жашаса экен дейбиз. Эмне үчүн биз коркобуз аялдардан? Себеби жакшы көрөбүз. Эмне үчүн биз коркобуз аялдардан? Себеби сүйөбүз.